Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар, мырзалар, балдар, кыздар. Жалпы Ош ТВ телеканалынын Ош кече программасынан биз кайрадан сиздерге жылуу салам айтуу менен бирге дайыма жүрөктөрдө музыка жашасын деп, музыка эстрада сүйүүчүлөргө биз кайрадан биз менен биргеликте болууга чакыралы. Анткени бүгүн дагы эксклюзив маегибизди өзгөчөлөнтүп биз баштап отурабыз. Бүгүнкү жылдыздуу мейманыбыз ким деп турган болсоңуздар, Малика Дина. Котманду кечиңиз менен. Келиңиз жалпы сүйүктүү телекөрүүчүлөргө амандашыңыз, андан соң маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, бардык Ош шаарынын телекөрүүчүлөрү. Маанаңыз жакшыбы? Жакшы, чоң рахмат. Келсеңиз, ар бир байка чыгармачыл инсанды көргөндө эле жакшы бир жаңылыктарын сөзсүз түрдө сурай кеткен дагы жайыбыз бар. Эмне жумуш менен алексиз? Кычыраган кыш мезгилин кандай тосуп алдыңыз? Кычыраган кыш мезгилинде мен азыр өзүмдүн жеке чыгармачылык кечеми даярданып жүргөн кезим. Анткени жандуу үн менен ырталат, бүт жандуу аккомпанементтер менен коштолот. Ошо. Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болууда? Жаңырлар жазылууда, жаңы клиптер тартылып атат. Буюрса 2017 жылы мен мындай мурункудай эмес. Бул жылы мен өтө мындай катуу киришким келип жатат чыгармачылыкка. Көп ырларды жазып, көп клиптерди тартып, элдерди кубантып дегендей. Айтсаңыз, Малика, 2016 жылдагы өз соңуна чыгып бараткан кезде жаңы жылга бир гана ай убакыт калды. Бул жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? 2016 жыл. Бул жыл мен үчүн бир чоң бир кандай десем, өтө бир плодотворный, өтө бир жакшы жылдардан болду. Анткени мен кичинекей наристемди, кызымды 1 жашка, кичинекей кызым 1 жашка толду. Өзүм дагы кандай десем, бир ичимде жоопкерчилик, бир катуу жоопкерчилик пайда болду. Анткени бул өз адам бир нерсеге даяр болгондо эле башташ керек экен да. Анан мен ошо чыгармачылыкка эми даяр болдум окшойт.
жаңы бир сахнага чыгып келаткан инсандай болуп эле өзүм дагы толкунданып азыртан. Бирок ошентсе дагы мен буюрса бир кандай десем, жакшы чоң пландарым бар. Керемет барса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен биргеликте болуп тургуздар. Бүгүнкү сыйлуу мейманыбыз Малика Дина болуп жаткан учуру. Айтсаңыз, бир туруп эле сиз Кыргызстанда болуп калсаңыз, бир туруп четте Америкада жолусум Россия Федерациясында эле башка өлкөдө болуп калгандагы жайыңыз бар. Кыргызстанга канча вакытта келип турасыз? Ал эми айтсаңыз, эң бере турган суроом, четте жүргөндө Кыргызстанды аябай сагынасызбы? Өтө эле бир чоң сагыныч пайда болот. Анткени бул мен өскөн жер. Мен өтө бир Бишкек шаарына бир дагы шаар, чынын айтсам мен теңей албайм. Анткени бул Бишкек деген, Ош деген көл, биздин ушундай бир чоң жерлерибиз бар. Мен үчүн бул өтө сыймык. Мен Кыргызстандамын деп айтканча көптөр ойлошот мени монголка же калмычка деп ойлошот. Анан билбейм, мен каяктан дегенде Кыргызстандан деп өтө бир чоң сыймык менен айтам. Ошондуктан мен кантип эле сагынбай койбойм. Мен өзү Бишкекте эле турам азырынча. Бирок турмушка чыкканга чейин мен өтө эле көп жерде жүрдүм, көп жерде окудум, көп жерди көрүп келдим дегендей. Анткени мен ушундай бир көп учуп, көп жаңылыктарды билген жагат окшойт мага. Ошондуктан мен өтө көп учтум. Бирок азырынча мен Бишкекте элемин. Кез менен эле мындай концерт же болбосо ошо чыгармачылыкка тиешелүү нерсе болуп калбаса эле, так мен Бишкекте элемин азырынча. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздар биз менен биргеликте болуп туруңуздар. Биз акапелла жандуу үн менен мыкты оолдун ээси, мыкты ырдын ээси, ырчы аткаруучу Малика Динага микрофон сунабыз. Чоң рахмат. Майрамбек Осмонов байкеме таандык «Сезим» деген чыгарма сиздер үчүн. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим аба судай керек дедим. Браво, мазаматсыз, кол чабууларыңыз. Малика, балким мен билгеним менен, балким көрөрмандар арасында билбегендер болсо керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз элибизге аттын кашкасындай таанымал болгон Динара Акулова эжекебиздин кызы мынакей Малика Дина менен маяк куруп жаткан учурубуз. Келиңиз. Деги эле сизге ушул чыгармачылыкта бир мыкты баякы өнөрдү, талантты берген мына ушул таптаган Динара эжекебиз болсо керек. Ошол тууралуу дагы бир кыскача оюңузду урсак. Мен өзү кичинекей кезимен өтө эле апама окшош болгум келчү. Апам сүйлөгөндө, апам күлгөндө, кийингенде ар бир нерсесин карап эле суктанып, өтө эле бир башкача сезим болчу да, чоңойгондо ошо апамдай болсом экен деп. Анан азыр болсо кайсы жака барбасаң Малика Дина дебейт. Динара Акуловдун кызы дейт. Ошол мен үчүн өтө чоң сыймык. Апамдын сахнада жүргөнүнө уже 35 жылдай болуп калыптыр. Анан ушул убакыттын ичинде мен дагы чоңойдум, наристелүү болдум. Азыр апам ошо неберелүү болгондон бери балдар менен кичинекей наристелер менен эле эзилишип үйдө отурат. Динара эжекебизге дагы узун өмүр каалайбыз. Сизге де солук. Ал эми биз соңку суроолорубузду дагы сизге узатканга аракет жасайлы. Чыгармачылык бул эң бийик нерсе. Мына ушул чыгармачылык бул сиз үчүн эмне? Чыгармачылык албетте бийик нерсе, бирок ошондо дагы өтө оор нерсе. Буну ар бир инсан түшүнө бербейт жакшы. Бирок ошентсе дагы аны туура алып кетиш, ошо чыгармачылыкты туура өнүгүп өстүрүш бул бир өзүнчө бир чоң эмгек. Ошондуктан мен апам
кандай ырчайым болсо ошондой апамдай ырчайым болгум келет. Ошол бүт чоң жолду аттап кетиш бул бир башкача. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо маегибизди уланталы, дагы бир жолу суранып көрөлү. Дагы бир баягы ар бир нерсе жол менен болгону жакшы дейт. Дагы бир эртесине сураналы. Tüyünün dapçu elim türkün sırdı Dabışmak çılmayuğa negesindim Sıkırlap koydun okşoy gönlümdü Cöncürgün yüreğimdü hem ne kıldı Oylarım sağa, kıyalım sağa Can dünyam sağa, sağa Sence kabarak Oylarım sende Kıynalam sende Can dünyam sende Kuyup canan Азаматсыз эң мыкты он эң мыкты жагымдуу кайры көк чайда көңүл көтөргөн үнүңүзгө береке. Мына ушундай чыгармачылыктын бактылуу инсаны болобуз. Келиңиз эми жалпы буюрса алдында жаңы жылды кандай тосуп алдында турасыз? Буюрса ийгилик менен чыгармачылык кечегимди өткөрүп алсам, үй бүлөмдүн жанында, үй бүлөмдүн ортосунда буюрса жаңы жылды тосуп алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жылдыздуу коногубуз Малика Дина, эстрада ырчысы жылдызы болду. Келиңиз эми маегибиздин соңунда сизге ыраазычылык билдирип, эркин микрофон сунаалы жалпы жумурай журтубузга өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди, жаңы жылдык бир сөздөрдү арнап бериңиз. Ушу келе жаткан жаңы жыл моолчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Кыргыз элим ар дайым бар болсун. Барыңыздар бактылуу болуңуздар. Сиздерге Ош ТВ каналына чыгармачылык ийгилик каалайм. Сизге дагы мына ушундай дайыма сулуу болуп, сахна ажары болуп жүрөрүңүз, мыкты сизден боондорду күтүп калабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин маегибиз соңуна чыкты. Бүгүнкү мейманыбыз маек куруп берген инсан, эстрада ырчысы, мыкты чыгармачыл инсан Малика Дина болду. Мен сиздер менен алдыдагы мүнөттөрдө аты жөнүм Эрлан Давлатов болдум. Кайрадан келерки мыкты маектерде мыкты көңүл көтөргөн программада амандашканча сак саламат туруңуздар. Men oylayman adashmadim tapdim deb Mahabbatin darasına düşüp sağaxdim deb Hech kim bilbes yuragimda bir can var Oşol sezim balday şirin taza baxtim deb Men Kubanamın kıyalında jursam da Gözüm girmep jılmayıp maga gülsem da Maga gülsem da Hayrı bağın taqdir oşul baxtıma Jalgany çok canlı bit ko'p vaqtida
жүрөгүмдө муңум бар, бир сырым бар, жан адам сезбеген ардагым сага. Махаббатым бар, махаббатым бар. Айры багын тагдыр ошол бактыма, жалганы жок жаны бүткөн бактыда, мендеги сезимдеги сама бүткөн бактыма, сама бүткөн бактыма. Көп жерде жүрдүм, көп жерде окудум, көп жерде көрүп келдим дегендей. Анткени мен ушундай бир көп учуп, көп жаңылыктарды билген жагат окшойт мага. Ошондуктан мен өтө көп учтум, бирок азырынча мен Бишкекте элемин. Кез менен эле мындай концерт же болбосо ошо чыгармачылыкка тиешелүү нерсе болуп калбаса эле, так мен Бишкекте элемин азырынча. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздар биз менен биргеликте олтуруңуздар. Биз акапелла жандуу үн менен мыкты оомдун ээси, мыкты ырдын ээси, ырчы аткаруучу Малика Динага микрофон сунабыз. Чоң рахмат. Майрамбек Осмонов байкеме таандык «Сезим» деген чыгарма сиздер үчүн. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим аба судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим аба судай керек дедим. Браво, мазаматсыз, кол чабууларыңыз. Малика, балким мен билгеним менен, балким көрөрмандар арасында билбегендер болсо керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз элибизге аттын кашкасындай таанымал болгон Динара Акулова эжекебиздин кызы манакей Малика Дина менен маяк куруп жаткан учурубуз. Келиңиз. Деги эле сизге ушул чыгармачылыкта бир мыкты баякы өнөрдү, талантты берген мына ушул таптаган Динара эжекебиз болсо керек. Ошол тууралуу дагы бир кыскача оюңузду уксак. Мен өзү кичинекей Котмандуу кечиңиз менен. Келиңиз жалпы сүйүктүү телекөрүүчүлөргө амандашыңыз, андан соң маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы бардык Ош шаарынын телекөрүүчүлөрү? Маанаңыз жакшыбы? Жакшы, чоң рахмат. Келсеңиз, ар бир баякы чыгармачыл инсанды көргөндө эле жакшы бир жаңылыктарын сөзсүз түрдө сурай кеткен дагы жайыбыз бар. Эмне жумуш менен алексиз? Кычыраган кыш мезгилин кандай тосуп алдыңыз? Кычыраган кыш мезгилинде мен азыр өзүмдүн жеке чыгармачылык кечеме даярданып жүргөн кезим. Анткени жандуу үн менен ыртталат, бүт жандуу аккомпанементтер менен коштолот. Ошо. Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда кандай
жаңылыктар болууда? Жаңырлар жазылууда, жаңы клиптер тартылып атат. Буюрса 2017-жылы мен мындай мурункудай эмес. Бул жылы мен өтө мындай катуу киришким келип жатат чыгармачылыкка. Көп ырларды жазып, көп клиптерди тартып, элдерди кубантып дегендей. Айтсаңыз, Малика, 2016-жылдагы өз соңуна чыгып бараткан кезде жаңы жылга бир гана ай убакыт калды. Бул Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар, мырзалар, балдар, кыздар. Жалпы Ош ТВ телеканалынын Ош кече программасынан биз кайрадан сиздерге жылуу салам айтуу менен бирге дайыма жүрөктөрдө музыка жашасын деп, музыка эстрада сүйүүчүлөргө биз кайрадан биз менен биргеликте болууга чакыралы. Анткени бүгүн дагы эксклюзив маегибизди өзгөчөлөнтүп биз баштап отурабыз. Бүгүнкү жылдыздуу мейманыбыз ким деп турган болсоңуздар, Малика Дина. Жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? 2016-жыл. Бул жыл мен үчүн бир чоң бир кандай десем, өтө бир плодотворный, өтө бир жакшы жылдардан болду. Анткени мен кичинекей наристемди, кызымды 1 жашка, кичинекей кызым 1 жашка толду. Өзүм дагы кандай десем, бир ичимде жоопкерчилик, бир катуу жоопкерчилик пайда болду. Анткени бул өз адам бир нерсеге даяр болгондо эле башташ керек экен да. Анан мен ошо чыгармачылыкка эми даяр болдум окшойт. Жаңы бир сахнага чыгып келаткан инсандай болуп эле өзүм дагы толкунданып азыртан. Бирок ошентсе дагы мен буюрса бир кандай десем, жакшы чоң пландарым бар. Керемет барса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен биргеликте болуп туруңуздар. Бүгүнкү сыйлуу мейманыбыз Малика Дина болуп жаткан учуру. Айтсаңыз, бир туруп эле сиз Кыргызстанда болуп калсаңыз, бир туруп четте Америкада жолусум Россия Федерациясында эле башка өлкөдө болуп калгандагы жайыңыз бар. Кыргызстанга канча убакытта келип турасыз? Ал эми айтсаңыз, эң бере турган суроом, четте жүргөндө Кыргызстанды аябай сагынасызбы? Өтө эле бир чоң сагыныч пайда болот. Анткени бул мен өскөн жер. Мен өтө бир Бишкек шаарына бир дагы шаар, чынын айтсам мен теңей албайм. Анткени бул Бишкек деген, Ош деген көл, биздин ушундай бир чоң жерлерибиз бар. Мен үчүн бул өтө сыймык. Мен Кыргызстандамын деп айтканча көптөр ойлошот мени монголка же калмычка деп ойлошот. Анан билбейм, мен каяктан дегенде Кыргызстандан деп өтө бир чоң сыймык менен айтам. Ошондуктан мен кантип эле сагынбай койбойм. Мен өзү Бишкекте эле турам азырынча. Бирок турмушка чыкканга чейин мен өтө эле апама окшош болгум келчү. Апам
сүйлөгөндө, апам күлгөндө, кийингенде ар бир нерсесин карап эле суктанып, өтө эле бир башкача сезим болчу да, чоңойгондо ошо апамдай болсом экен деп. Анан азыр болсо кайсы жака барбасаң Малика Дина дебейт. Динара Кулун кызы дейт. Ошол мен үчүн өтө чоң сыймык. Апамдын сахнада жүргөнүнө уже 35 жылдай болуп калыптыр. Анан ушул убакыттын ичинде мен дагы чоңойдум, наристелүү болдум. Азыр апам ошо неберелүү болгондон бери балдар менен кичинекей наристелер менен эле эзилишип үйдө отурат. Динаречкабызга дагы узун өмүр каалайбыз, сизге де солук. Ал эми биз соңку суроолорубузду дагы сизге узатканга аракет жасайлы. Чыгармачылык бул эң бийик нерсе. Мына ушул чыгармачылык бул сиз үчүн эмне? Чыгармачылык албетте бийик нерсе, бирок ошондо дагы өтө оор нерсе. Буну ар бир инсан түшүнө бербейт жакшы. Бирок ошентсе дагы аны туура алып кетиш, ошо чыгармачылыкты туура өнүгүп өстүрүш бул бир өзүнчө бир чоң эмгек. Ошондуктан мен апам кандай ырчайым болсо, ошондой апамдай ырчайым болгум келет. Ошол бүт чоң жолду аттап кетиш бул бир башкача. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо маегибизди уланталы, дагы бир жолу суранып көрөлү. Дагы бир баягы ар бир нерсе жол менен болгону жакшы дейт. Дагы бир эрдесте сурана алам да. Түйүнүн дапчу элем түркүн сырды, дабышмак жылмаюңа неге сындым, сыйкырлап койду.